Биз азыр Каралма токойунун Канды булак бөлүгүндө турабыз. Каралма токою бул Жалал Абад шаарынын борборунан бери дегенде бир 50-60 шакырымдын айланасында турат. Ал эми биз турган жер токой бул Каралма айылынын борборунан 10 чакырымдын айланасындагы жер. Дал ушул бөлүк жолу катаал, ылай жол, келгенге бир аз оорчулукту жараткан жер экен. Аз биз сиздерге дал ушул токойдон жаңак терүүнүн оор кыйышын, ал жердеги түшүмдүн быйыл канчалык мол болгонун сиздерге чагылдырып берүүгө аракет жасайбыз. Айбике 6-класстын окуучусу. Жаңак терим учурунда ата-энесине жардам берүү үчүн алар менен бирге токойго келди. Үй бүлөдөгү кенжейиндилерин караганча чоңдор менен тең тайлаша жаңак терет. Андан тапкан каражатыма окууга керектелүүчү шаймандарды алдырам дейт. Жаңгакты биз 2-3 класстан баштап терип баштаганбыз бу жерде. Көптөн бери теребиз да. Жаңгак тергенде жалбырак ачып терип жүрө берген. Таппай калган жериңен эле издеп жүрө бересиң. Жалбырак ачканда неме болосуң. Быйылкыга көп деле нерсе алдырбайм, ушу мектепке керектүү эле нерселер. Былтыр эле жаңы неме алгам, батат экен, сапожка, куртка, шапка. Каралма жаңак токоюнда быйыл жылдага салыштырмалуу жаңактын түшүмү мол болду. Төгүлүп жаткан түшүмдү жыйноо үчүн жергиликтүү тургундар сентябрь айынан баштап камылга көрүшөт. Боз үй чатырларын тигип, таң эрте теримди баштап, кечке чейин мүмкүн болушунча көп жаңак терүүнүн аракетинде. Антпесе, күн сууктаган сайын токойдо калуу оорчулук туудура баштайт. Мына мен токойго кетип атам. Кандылакта. Эртең менен кабы алып чыгабыз токойго. Ушу токой менен тирлик кылабыз. Быйыл жаңак жакшы. Жылда 1 тонна, 1,5 тонна алчу элек. Быйыл жакшы. 4 тоннадан ашырып койдук. Түшүм мол болгону менен аны терүүдө бир катар оорчулуктар бар. Жаңак терүү өзгөчө түйшүктү талап кылат. Тоону аралап, боорлорго тырмышып, түшүмдү жерге калтырбай терүү абзел. Бирок канчалык оор экенине карабай, бышыкчылык мезгилде жаңакты терүү үчүн айылдан жаш кары дебей, баары келүүгө аракет кылат. Жаңак деген бир кызыктуу да, терсеңчи. Кызыгып мынантип адырга чыгып кете беребиз, 60ка чыкканыбызга карабай. Бар жагына ыктайбыз да. Мынантип тырмаласаң, бул жаңак деген кем болот, мынантип жалбырактын арасынан чыга берет. Мына Кудай таалам өзү жамгырды жаадырып, быйыл көп деле кыйналышып башына чыгып күйүшкөн жок. Жайнатып эле жылдакка караганда же күн ысыктыгынабы, эрте түштү жаңак. Жерге бир сыра терип бүтүп коюп, дагы жамгырды күтүп турабыз. Жамгыр жаса дагы түшүп калат деген ниет менен. Жаңгактын түшүмү жылдагыдан көп болгону менен, аны сатуудагы баасы башка жылдарга салыштырмалуу 2 эсе арзан. Айрым дыйкандар жаңактын наркы өсөт деген ниетти сактап турса, акчага зарыккандар арзандыгына карабай сатууга аргасыз. Бүгүн эми 1-2 кило алып келдик. Баасы кандай болот? Баасы арзан болууда. Аларман жок. Быйыл кандай болду жаңагыбыз? Быйыл өзү жаңак жакшы болду. Клиент жок болууда, арзан болууда. Азыр эми мисалы үчүн бир сезондо терген жаңагыңыз ошол менетиңизди актай баштабайбы? Азыр эми билбейм да, эми жаңак көтөрүлүп кетсе актайт. Көтөрүлбөй калса актабайт да. Азыр канчадан деп атат? Азыр эми 30дан деп атат. Жаңгактын баасын төмөндөшү маңызынын чет өлкөгө чыкпай жатканы менен түшүндүрүлүүдө. Буга чейин Туркия, Кытай жана Орус өлкөлөрүнөн алармандар келип, жаңактын маңызын алып кетчү. Бирок быйыл алуучулар келбей калган. Бул жылы бир гана Орус өлкөсүнө сорттолуп жөнөтүлүүдө. Кургак көпөлөктөр 250 сом, суу көпөлөктөр 230 алып, 240 өткөзөбүз. Ана мунун общий деген болот, ал общийлер суусу 160, кургагы 180. Алышыбыз аны 10 сом кошуп өткөзөбүз.
алуучу жок. Эптеп септеп өткөзөбүз, эптеп септеп тиричилик кылабыз бала. Маңызды неме Россия. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Айыл чарба министрлиги менен биргеликте жаңакты жана анын маңызын чет өлкөгө экспорттоо жөнүндө сүйлөшүүлөр жүргүзүлүп жатканын айтат. Бирок дыйкандарды түйшөлткөн баа маселеси чечилери белгисиз дейт. Бул маселе боюнча биз дыйкандар менен мындайча айтканда токой колдонуучулар менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, бул боюнча маалыматтарды берип атабыз. Азыркы учурда биз жалпы токой чарбаларга тапшырмаларды бердик. Айыл чарба министрлиги тарабынан чет жака чыгаруу, экспорт кылуу боюнча максатта бизде азыр иш жүрүп атат. Канча бизде жаңак болот, кайсы сорттогу канча тонналап бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар боюнча маалыматты бердик. Буга чейин биз Айыл чарба министрлигине телефон аркылуу да, кат аркылуу да кайрылып, муну чечип берүү боюнча сүйлөшүүлөр болгон. Жалал Абад областында 15 токой чарбасынын 13-үндө жаңак өсөт. Алардын жалпы аянты 33 000 гектардан ашуун. Бүгүнкү күндө дыйкандар 22 000 гектар жерди келишимдин негизинде ижарага алып иштетишет.